Алғашқы сөзді Қырғыз Республикасының мемлекеттік хатшысы Тасманбек Сооронбек Сапарбекович сөз берді. Өрді, салтты елге жайып, көдөнүнө батырып, даңазалы алып келеттілі. Эстебес ақындан кейін келе, илгерки айтыштың барын байма-бай елге жариялап айтып келеткен ақыныбыз эле. Ушу жагынан азыр кичине кемегенсип турабыз. Арабыздан өтө жаш кетип калды. Эмне деген дүүрөгөн, аркасынан жабылып ээрчиген шакирттерди даярдады. Төкмө болсо төр бошот дегенин өзү эле эмне. Бир эле заматта 60-70ге жакын акын чыкты. Уучубуз кор эмес экен. Мына бүгүн эми Элмирбекти эскерип, эстелигин ачып отурабыз. Элмирбектин концертине барбай эстелигине келгенибиз өкүнүчтүү. Бирок ар бир кыргыз жаранын жүрөгүнөн орун таап алды. Элмирбектин ар бир үйдө интернет толтура. Кудай кош колдоп, анан ченебей берген экен бул жигитке. Аткаруучулукту, артисттикти, алып баруучулукту, уюштуруучулукту, төкмөлүктү. Кылымда бир сейрек жарала турган залкар талант эле. Чындап эле жаш болуп өтө залкар болуп ушу биздин арабыздан кетип калды. Мына эми Элмирбек ар бир кыргыз акын, манасчы, дегеле салттуу ырлардын даңазалоочу, алып баруучусу катары эсибизде калат. Элмирбек акын күнүгө кыргыз журтунда жаңырбаган, үнү чыкпаган күн боло элек. Жок дегенде эле бир жер дырдап атат. Элмирбек кайтып болгондон кийин дагы кыргызга кызмат кыла берет. Ушундай кенен терең, касиеттүү инсан. Ылайым журтубуз ушундай инсандардан учугур болбосун. Мончоктой чачылгамын